Өкмөттүн министр байланышта акциясынын алкагында биз бүгүн өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев менен маек курабыз. Саламатсызбы? Бүгүн көптөгөн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп бердиңиз, бирок эл өзүнүн суроолорун сизге бере алган жок. Биз бүгүнкү түз эфирдин мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, эл менен сиздин ортоңуздагы көпүрө болуп берсек, элдин көйгөйлөрү болсо, суроолору болсо, ошол берип алсын деген мүмкүнчүлүк түзүп отурабыз. Эгерде өкмөттүн өкүлүнө сурооңуздар болсо, 67 11 41 телефонуна чалып, же болбосо 80 60 кыска номерине СМС жөнөтүп сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз албетте жооп алып бергенге аракет кылабыз. Элдин суроосу келгенге чейин Эмилбек мырза, мен өзүмдүн суроомду берип алайын. Өткөн жылы жайды жарата кургакчылык болду, той тартыш болушу мүмкүн деген божомолдорду айттык. Күздүн келиши менен электр энергиясы өтүшү мүмкүн, көмүр камдагыла деген маалыматтарды айттык. Көлдүктөр быйылкы кышта кыйналган жокпу ушул багытта? Негизи ошо былтыр убагында өкмөт тарабынан ошол кыш кыйын боло турганы айтылганы, ошо кышка карата көмүр отун даярдоо керек экени айтылганы абдан туура болду. Анткени чынын айтканда, эгерде быйыл ушу коңшу мамлекеттен электр энергия импорттолбосо, өзүбүздүн электр энергиясына басым жасап, ошону экономдойбуз деп, ошону сарамжалды пайдаланып, кыштан эптеп чыгып кетели деп, эгерде ушул светти өчүрө баштаганда, чынын айтканда быйыл кыйын болмок. Мына ушул былтыркы жылга салыштырганда быйыл чынында мына көмүр кенен, бүгүнкү күндө көмүр проблемасы көлдө жок. Анан бирок ушул жанагы тариф маселеси кыжалат кылып атпайбы элди? Мына азыр негизинен Ысык Көлдө бул калк турмуш тиричиликке керектөөдө мына январь айында биз 14 миллион киловатт электр энергиясын сарамжалдуу экономия менен чыгып атабыз. Анткени ушу көпчүлүк эл, ушу калктын 77% жана 70 тыйын тарифтен өйдө чыккан жок. 700 киловатт саат бир айга жаккандан ушу бизде 23% эл көбүрөөк чыгып атат. Бул негизинен жана жылуулукка пайдалангандар. Эми бул бир жагы ушул жана электр энергиясы бизде арзан болуп, анан ушу бардык үйдө күйгүзбөй, короңдо да свет, көчөдө да свет, тиги койгороодо да свет күйүп турганды бул азыр бир аз кыскарып, жана сарамжалга өтө баштаганыбыз жакшы болуп атат да. Анан экинчиден бул чынын айтканда ушул кымбат да болсо жарык болсун, кымбат да болсо үй жылуу болсун деген бул элдин көйгөйү болчу. Бул жагынан ушу өкмөт туура чечимге барды. Эми ушул быйылкы мына азыркы прогноз боюнча, токтогул суу сактагычында суунун жыйылышы боюнча кийинки жылдарда деле электр энергиясынын кааттыгы, ошонун тартыштыгынан чыгып кете албайбыз. Ошон үчүн азыртадан мына биз өкмөттөн тапшырма алып, жана электр энергиясын көп колдончу, көп кубат талап кылган суу жанагы ысыткыч, үй жылыткыч котельниялардын баарын бул көмүргө которуу, көпчүлүк жерде бул жана борбордоштурулган көмүр менен жылытылган электр баягы от казандарына кошуп жылуулук берүү маселелери албетте биз жаз менен эмки кышка сөзсүз даярдык көрүшүбүз керек. Но бирок Кудайга шүгүр, быйылкы жылда мындай бир өтө кат, өтө кооптуу мындай кыштын суугу, ызгары да болгон жок. Кооптуу кыштын жанагындай бир жагдайы да түзүлгөн жок да. Мун үчүн чынын айтканда биз бир чети Кудайга да мына күндү жылуу болуп атат, ыраазы болуш керек. Экинчи четинен ушул могу электр энергиянын кымбат болсо да тартыш болбой турганы бул өкмөттүн туура чечими деп муну моюнга алышыбыз керек да. Бүгүн эле ушу өкмөт башчы ушундай талап койду. Баягы электр энергиясын чоң кубаттуулукта колдонгон ишканалар, мекемелер электр энергиясын алуунун альтернативдик булактарын издесин депчи. Ысык Көлдө ушул баягы суудан электр энергиясын алуу, көмүрдөн электр энергиясын алуудан башка дагы кандайдыр альтернативдик булактар тапса болобу? Эми бул негизинен мына суу жылуу, ысык суу пайдалануу, биздин жана эс алуу жайларда сөзсүз эле ошол электр кубаты менен жана арестондорду пайдаланып, ысык суу менен жана мейманканаларды, пансионаттарды камсыз кылбай, аларда ушу күндүн кубаты менен жана күн кубаты менен суу жылыткычтарды пайдаланууга өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Мына бул боюнча
биз сөзсүз ар бир жанагындай ошо ири электр кубатын пайдалануучуларга маселе коюп, ошолордун астына атайын милдеттерди коебуз. Анткени биз ушул жайында, жазында, күзүндө экономдоп барган электр энергиясы бул ошол эле токтогул суу сактагычында суунун экономиясы. Негизи биз ушу мүмкүн болушунча азыр ушу электр энергетика боюнча кризистен чыгып, ушу бир орточо мындай токтогул суу сактагычынын пайдалануу суу режиминин орточо бир режимине чыкканга аракет кылышыбыз керек да. Бул маселе бүгүн өкмөт башы менин астыма дагы ошо областтын астына коюп аткан маселе негизи туура. Биз сөзсүз түрдө мына көчөнү жарык берүүчүдө сөзсүз эле бул электр кубаты эмес, мына азыр көпчүлүк жерде жана күндүн кубаты менен күндүз фотоэлементтер менен энергия топтоп, кечинде көчөнү жарык кылган андай мүмкүнчүлүктөр бар. Анан негизинен азыр жана электр энергиясын экономдой турган сарамжалдуу лампочкалар чыгып атат. Мына ошолорду пайдалануу, мына ушундай көп нерсени биз калкка дагы, ишканаларга да, мекемелерге жеткиришибиз керек да. Эмилбек мырза, азыр бизде рекламалык тыныгуу бар эле, ошого кезек берсек, анан маегибизди улантабыз. Автобиографическая, романтическая, мистическая, музыкальная, комедийная, драма Эрнеста Абдучапарова. Кекеч. Смотрите с 12 февраля во всех кинотеатрах страны. Уважаемые налогоплательщики, Государственная налоговая служба напоминает, что срок предоставления единой налоговой декларации для физических лиц истекает 28 февраля текущего года. Единую налоговую декларацию обязаны предоставить государственные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое и недвижимое имущество, включая земельный участок, кроме приусадебных участков, крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, лица, легализовавшие доходы и имущество. Более подробную информацию можно получить в информационном центре налоговой службы по номеру 194. 2015 жылдын 4-5 февралында РУ Эл Инвест компаниясы Улуу Жибек жолу 2015 инвестициялык форумун өткөрөт. Форумга 10дон ашык Европа мамлекеттеринин ири бизнестеринин өкүлдөрү жана инвесторлор катышат. Кыргызстандын экономикасына салым кошуп, инвесторлор менен түзмө-түз байланышып, долбоорлорду тартуулоо мүмкүнчүлүгүн толугу менен пайдаланыңыз. 19 жаштагы Шарифа Кочкорованын бөйрөгүн Туркия мамлекетинде алмаштыруу үчүн чоң суммадагы акча каражаты талап кылынат. Шарифанын ден соолугунун чыңалып кетишине сиздерден жардам сурайбыз. Байланыш үчүн телефондор 0778 коду менен 64 36 95, 0551 коду менен 81 55 92. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күн маектин бүгүнкү чыгарылышында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев менен маек курутабыз. Эгерде сиздерде ошол Ысык Көл областына байланышкан суроолор болсо 67 11 41 телефонуна чалып, же болбосо 80 60 кыска номерине СМС жөнөтүп суроолорду берсеңиздер болот. Эмилбек мырза, быйыл негизи эле ошол Ысык Көл облусунда Ак Суу районунда Жыргалаң көмүр шахтасы бар эле. Кийинки жылдары токтоп да турган учурлар болду. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү калкты көмүр менен камсыз кылып жатабы же дагы эле токтоп турабы? Бүгүнкү күнгө Жыргалаң шахтасынан көмүр казуу башталып элек, бирок бир жакшы иш болду. Мына былтыр бир ишкерлер келип
ушул көмүр шахтаны ушу башкарууга алсак, ал жерден электр энергия боюнча карызы бар экен, салык боюнча карызы бар экен, анан ичиндеги жана темир тезектин баары тең кесилип, сатылып, такыр ушу кыйрап баратыптыр. Ушуга ошо карыздардын эсебинен мамлекет тарабынан тоскоолдук болуп кыйналып калбайбызбы? Биз аракет кылып иштетебиз, ошого шарт түзө аласыңарбы дегенде мен айттым эле, эгерде иштетебиз десеңер, аны биз толук шарт түзүп, өбөлгө түзүп бергенге даярбыз деп. Мына ошо былтыртан бери ошо мурунку кожоюндарынан ушу башкарууга алып, бир жергиликтүү ишкерлер ошол шахтанын ичин ушу жарым жыл бою суусун чыгарып, насостор менен сыртка баягы алып чыгып, анын баары иштебей турганда суу толуп калды шахтанын ичи. Ушу ичиндеги жанагы көмүр алып чыгуучу вагондорду, ошонун жолун, электр жабдуусун бүт калыбына келтирип, шахтанын ичин көмүр казууга азыр негизинен даярдап калышты, бүтүп калышты. Эми азыр ушул бир аз иштери бул биздин мамлекеттик органдар менен жанагы жардыруу жана алуу иштерине лицензияларын тактоо жүрүп атат. Анан быйылкы жылга бизде негизи ишенич, мындай бир оптимисттик ишенич пайда болуп калды. Ошо быйыл жакын арада ошо шахтада көмүр казуу иши башталат. Мен былтыр ушу Жыргалаң эли менен ошол жердеги аксакалдар менен жолукканда ошолор жаны кейип, анткени бир айыл эл турмушу, жашоосу ушу шахтага байланган. Шахта иштесе айыл жашайт, шахта жабылса анда айылда башка мындай бир оокат кыла турган булак да жок, бир аз малы бар, жайыты жок, айдоого жери жок, үлүш алышкан эмес. Мына ошону айтышканда ушу мынакей кожоюндар ушу шахтаны сатып алып иштетишпейт, таштап коюшту. Анан ал аз келгенсе ошо шахтанын мүлкүн жана темир тезегин бүт эле кесип сатып эле ошо менен жан багып калышты. Ушу шахтанын бир тагдырына бир карабайсыңарбы деп айткан эле да, мына бүгүнкү күнү ушул шахтанын тагдырына, келечегине бир жакшы бир үмүт пайда болуп калды да. Эми буюрса жакын арада ушу көмүр казуу иши башталат. Түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан кийин маегибизди улантабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот, угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз. Катуу сүйлөңүз. Алло, саламатсыңар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Угуп атабыз, сурооңузду айтып бериңиз. Салтанат Каракол шаарынын тургунумун. Сурооңуз. Мен Эмил агайга суроом бар эле. Эмил агай, мен ушу Абдрахманова көчөсүнүн 123-домунун тургунумун. Анан ошол домдун маңдайында незаконно үй курулуп, бир эме курулуп жатат да, котлованы коюлупчу, биздин детский площадканын ордуна. Эми бул маселени мен билем, жооп бере берейин. Бул маселени билем, ошол үйдүн тургундары мага келишкен былтыр, ошо жана талаш болуп атат да, ошол жанагы 123-үйдүн короосунан жерди бөлүп берип, ошордо бир курулуш иши башталып калган экен. Ал эми үйдүн тургундары ошо жер бул үйгө тиешелүү, бул жерде курулуш мыйзамсыз деген баягы талаш. Анан бир нерсени суранышкан, ушул талаш сот аркылуу бүтмөйүнчө ушул курулушту токтото туруу маселеси. Мен бул маселени чечкем. Ошол курулушка азыр архитектура, биздин госэхотехинспекция тарабынан курулушту улантууга тыюу салынган. Азыр бул иш сотто. Менин оюмча, эгерде сот ошо мыйзам чегинде ошо курулушка жер туура эмес бөлүнгөн деп чечим чыгарып берсе, анда ал курулуш биротоло токтоп, ал жер кайра мурунку калыбына ошо курулуштун ээлери тарабынан келтирилип түзөлөт. Дагы бир суроо бар экен телегөрүүчүбүздөн. Угуп атабыз, өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Биз балыкчылар чалып турат. Биз балыкчылар чалып турат. Угуп атабыз, айта бериңиз. Эки боз ачылабы, ачылбай калабы? Рахмат.
Эми бул экопост былтыр мурдагы жылы өкмөттүн чечими менен токтотулган. Экология жана биосфералык аймактын каржысы башка булактардан чечилди. Бул экопост эми кайра жанданып, ал жерден акча жыйуу иши өкмөт тарабынан болбойт деп биротоло чечилген. Мына азыр ошо экологиялык посттун тегерегинде этнографиялык туристтик комплекс куруу боюнча мен атайын жарлыкка бу кол коюп, атайын чечимге ошол жерде азыр архитекторлордун чыгармачыл адамдар конкурс болуп атат. Ошо конкурстун жыйынтыгы менен буюрса ошол жерде бир чоң комплекс курабыз. Ал комплекстин өзөгүн биздин руханий дөөлөттөр, руханий байлыктар, биздин сыймыктуу акелерибиз, Ысыкөлдөн чыккан улуу инсандардын бир эскерүү, эстеликтери, ошо менен бирге туристтик маалымат борбору коюлат. Ал жерге мисалы үчүн көлгө келаткан туристтер жана жол боюнда туруп үй берилет, квартира берилет, тиги комната берилет дегендин баары мындай жыбырабай ошонун баары тең бир жерге маалымат иретинде топтолуп, ошол маалымат борборунан менчик үй болобу, менчик пансионат болобу же жанагындай чоң санаторийлерге каалаганындай путевка сатып алып, анан ошол жерден эле түз эс алуу жерине бара тургандай. Ошо менен катар ошол жерден жана Ысыкөлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү, Ысыкөлдөгү көрүүчү тарыхый, маданий эстеликтер, музейлер жөнүндө толук маалымат ала тургандай бир жакшы борбор. Анан бу биосфералык аймактын башкы дирекциясы да бир мындай бир демилге менен чыгып атат. Мына ошол Ысыкөл коргу бар. Ошо Ысыкөлдөгү болгон жаныбарлар, табигый байлыктар, ошо табигый бир мындай бир эстеликтер бар, жакшы жерлер бар. Ошолордун сүрөттөрү, макеттери менен ошо музейди дагы жана жаратылыш музейин ошол балыкчага кире бериш, ошо комплекске көчүрүү боюнча. Эми бул аябай бир чоң иш болгон турат. Мына азыр ушул конкурстун жыйынтыгы менен анан канча каржы кетет, канча мөөнөттө курулат, ошону чечебиз. Ал эми экологиялык постто азыр акча жыйып, ал жерден мурдагыдай пост кайра калыбына келбейт. Рахмат. Дагы түз байланышта теле көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот, угуп атабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Байланыш үзүлүп калды. Эмил мырза, жогоруда айттык, баягы быйыл дагы суунун тартыштыгы байкалышы мүмкүн депчи. Эми суу быйыл дагы тартыш болсо, эми кайра эле баягы эгин тигиндерге зыянын келтирбейби? Анын алдын алуу үчүн баягы сугат багытында комплекстүү бир иш-чараны уюштуруш керек. Азыр Кыргызстанда Кытайдын ыкмасы менен тамчылатып суугаруу ыкмасы кирген жатат. Бул багытта сиздерде кандайдыр бир пландар барбы? Эми бул негизи мындай мыйзам иретинде болуш керек да, канчалык суу аз болсо, суу пайдалануу тартиби ошончолук катуу болуш керек. И суу пайдалануу технологиясы ошончолук так болуш керек. Мына акыркы 30 жыл ичинде бул биздин суу изилдеген окумуштуулардын айтуусу боюнча же өзүбүздүн жергиликтүү тургундардын байкоосу боюнча баардык сайларда суунун түшүшү 30-40%га чейин азайды. Мына ошол эле биздин Чоктал айылында мындан 30-жылдары ушу жазында, жайында суу кирип атканда ошо Чоктал суусунан уй агып кечүү менен гана өтпөсө жөн киши өтө албай калчу дейт. Мына азыр суу кирмек турсун, суу жок, куп-кургак турат. Суу келген убакта уй эмес, ит кечип өчкөндөй эле бир кулак суу келет. Мунун өзү ушу бизде суу тартыштыгы мындан ары да катаал болору, улам барган сайын суу улам азайып отурарынын түз белгиси. Мына ошондуктан биз мына былтыр баштаганбыз. Ошо суу башкармалыктары менен суу пайдалануучулар ассоциациясы, анан жергиликтүү жамааттар ортосунда жанагы каналдарды оңдоо, арыктарды тазалоо иштерин биргелешип жасоо, координациялык иш кылуу, ошо тартиби менен былтыр биз мурда бир көп жылдар бою жасалбагандай көлөмдө иштер жасалган. Эми быйыл ошол ишти бир кеңейтели деп атабыз. Ал арык тазалоо, каналдарды оңдоо, БСРларды тазалап, жаңы БСРларды куруу эмес, азыр андан ары карай ошо сууну бөлүштүрүү, сугатты уюштуруу тартибин дагы мына кышы бою биз ар бир айыл өкмөт боюнча иштеп чыгабыз. Ар бир айыл өкмөт мына 9 февраль
февральдан баштап ошол өзүлөрү түзгөн тартипти айтып, жактап, ошонун ош кыйышын талкуулайбыз. Анткени мына былтыр биз атайын Ысык-Көл районунун Григорьевка айылындагы суу пайдалануучулар федерациясынын мисалында бир чоң семинар өткөрүп ошол жерден көрсөткөнбүз. Мына ошол жердеги федерациянын оң тажрыйбасы ошо сууну күнүнө күнү пайдалануу тартиби бекиген, күнүнө канча киши сугарат, кимден кийин ким сугарат. Ал эми ошол аянтка берилип аткан мына бир массив боюнча суу берилип атса, кээ бир кишилер конокко кеткен болот, кудага кеткен болот, же ооруп калган болуп, сугаруу мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошол талаада атайын дежур сугатчылар коюлуп, ал кеткен кишинин ордуна сугарып коюп, кийин ошол киши бедеси болсо башка, күздүк болсо башка, буудайы болсо башка, баягы картошкасы болсо башка баада ошо сугаттын баасын төлөп бергендей абдан мындай бир так тартип кирген экен да. Анан ар бир кулак боюнча сууну ченөөчү электрондук суу өлчөгүчтөрүнө чейин алынган. Мына ошонун баарын биз көрсөткөнбүз. Мына азыр быйыл биз область боюнча ушу сууну сугат сууну сугатты уюштуруу тартиби боюнча мына 9 февралдан баштап ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө жыйын өткөрөбүз. Эми мунун экинчи жагы, биз мына былтыр ушу Тайырбек Түшүкбаев Сарбашевдин катышуусу менен республикалык чоң семинар өткөн Ысык-Көлдө, мына Балыкчы шаарында, анан Тоң району Ак Өлөң айылында жана сугат сууну пайдалануунун жаңы технологиялары, анын ичинде тамчылатып сугаруу. Бизде азыр ошо тамчылатып сугарууну өнүктүрүү менен областтагы мөмө жемиш бактарын өстүрүүнүн мамлекеттик программасын даярдап атабыз. Мына буюрса ушу мартта өкмөттүн кароосуна чыгарып, эгер өкмөт жактырса, анда ошонун каржы булактарын, аткаруу мөөнөттөрүн чечип алабыз деген бир үмүтүбүз бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы өкүлүнө сурооңуздар болсо 67 11 41 телефонуна чалып, же болсо 8060 кыска номерине СМС жөнөтүп берсеңиздер болот. Азыр түз байланышта кезектеги телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыңар. Менин атым Клара. Мен Бишкектен чалып атам. Мен бу Каптагай байкебизге суроо бергим келип атат да, бу көлдүктөр өзүлөрү айтып атат. 5 жылдан кийин көл сазга айланат деп. Анан ушу көлдүк жараны катары ушу көлгө жүрөгү оорубайбы? Мисалы үчүн мен көлдүк болом, ушунчалык жүрөгүм ооруйт да, санитардык абалы өтө начар дейт. Пансионаттардан чыккан эмелердин баары туура эмес болуп бир жылдары көтөрүлгөн дейт. Бирок ошо ойдон калды дейт. Мен ошо жүрөгүм ооруйт да, ошо көлдүк катары ошо эми жетекчилер жүрөгү оорубайбы деп ошону айткым келет да. Рахмат. Мен жооп берсем, Клара эжекебизге бул маселе ошо ойдон калган жок, дейт деген сөз бул айтыла берет. А негизи азыр область боюнча эң чоң проект ишке ашып атат. Мына ошол саркынды сууларды тазалоочу мына Балыкчы шаарында, Чолпонта шаарында, Каракол шаарында тазалоочу жана чоң жайларды куруу. Мына Союз убагынан курулуп бүтпөй калган, андан берки мына эгемендүүлүк 25 жылдан бери курулбай калган объектилерди мына азыр жана Азиялык өнүгүү банкынын колдоосу менен мына быйыл курулушу башталган атат. Каракол шаарында, Балыкчы шаарында ошол саркындуу суулардын агуучу трассалары жаңыртып, жаңы трубалар коюлуп атат. Буюрса ушу март-апрель айларында тендер өтсө, бул эл аралык маанидеги тендер, эл аралык маанидеги компаниялар мунун проекттерин даярдашты. Буюрса бир 2-3 жыл ичинде чоң шаарларыбыздагы саркынды суу маселеси чечилет. Эми биз түз моюн калыш керек, бүгүнкү күндө бул шаарларда толук кандуу иштеген тазалачу жай жок. Ошо менен бирге былтыр биз жайкы туристик сезонго даярдык иретинде ар бир пансионаттын, ар бир эс алуу жайынын, ар бир конок үйүнүн ушу саркындуу сууларды тазалоо, экологиялык санитардык талаптар боюнча толук иликтеп чыкканбыз. Ошонун жыйынтыгы менен былтыр биз 15 пансионатты жапканбыз, иштеткен жокпуз. Быйыл болсо бул талап дагы күчөйт. Мындан оорураак талаптарды коебуз. Анткени көпчүлүк
биз шарттуу түрдө тазалоочу жайы бар деген пансионаттарда ошол тазалоонун натыйжасы, ошонун толук көлөмдө тазаланышы да күмөн болгон жерлер бар. Ошол жана мурдатан бери иштеп келаткан тазалоо жайлары ошо толук иштебейт. Балким ошол жана түптөрү тешилип, капталынан дагы жанагы биздин жер кылчысына кетип атат деген күмөндүн баары мына азыр жаз менен териштирилип чыгат да, быйыл талап андан да күчөйт. Алдын алуу иштери жүрүп атат. Жүрүп атат. Рахмат. Түз байланышта дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламат, мен атым Кубат. Бир эмке сизге бир суроодо мынагы мурун Рыбачыда, азыр балыкчыда насос станциялар бар эле. Бир жылдар болуп иштебей калган насосторду. Ошолор боюнча эмне иш болуп атат? Анан да экинчи маселе жанагы мусор боюнча. Көлдүн жээгинде көрүнгөн жерге төккөн мусорлор жанагы айрыкча мына тор аягынын тегерегинде дагы бир топ жерлерде мусорлор убагында ташлычу маселе. Ал боюнча эмне иш болуп атат? Ошону айтып кетсеңиз. Эми насостук станция, бул Балыкчыда Береке насостук станциясы бар. Бул азыр иштейт, жылына иштеп атат. Анткени ошол мына азыр элде эле күбө Балыкчыга кире бериш жерде, айрыкча Балыкчынын үстү жагында ошол жана кагыраган таш жерлер дагы азыр талаш болуп, эл бөлүп алып, ошол жерде жанагы абрикос, өрүк өстүрүү абдан кеңири тарап баратат. Мына ошол Балыкчынын жана Көкмойноктон баштап Саркамышка чейин көп жер ошо насос станциянын суусу менен сугарылат. Бүгүнкү күнү насостук станция иштейт. Ал эми Таштанды боюнча чынын айтканда бул абдан бир кейиштүү көрүнүш. Анткени ошо көлдүн жээги, чырканактардын арасы, көлдүн жээгине тиешеси жок эле тоодогу жана Коктоголоттун ичинин баары тең баклашка, салафан баштык, шылып Таштандыга толуп кеткен да. Мына ушуну бир кейиштүү көрүнүштөн бир чыгуу максатында былтыр биз Ысык көлүм ыйык мурасым деп 3 айлык жарыялаганбыз. 15 марттан 15 июнга чейин. Ошо 3 ай ичинде мына 10 миң тонна ушу таштанды терип чыгардык. Буюрса быйыл дагы биз 15 марттан ошо 3 айлыкты жарыялайбыз. Ошондой эле Ысык көлүм ыйык мурасым деген ошо жерде ар бир айыл өкмөтүнө, ар бир айылга, ар бир богу жергиликтүү жамааттардын баарына милдет коюлат. Бул жерде мектеп окуучуларынан баштап студенттерге чейин милдеттүү түрдө ошо биз көлдүн жээгин тазалашыбыз керек. Бул бир эле жагы. Тазалаган менен таза болбойт, бул таза кармагандан таза болот. Ошон үчүн экинчи жагы биз ошо бул тазалыкты пропагандалоо, үгүттөө боюнча да бир топ иштерди мына областтык телевидениеден жасап атабыз. Биосфералык аймактын башкы дирекциясынын күчү менен азыр атайын көрүнөктөрдү, ошондой эле жанагы атайын буклеттерди чыгарып келаткан кишилерге, мисалы үчүн ушу мына Бишкектен эс алабыз деп чыккан кишилер ушу Бишкектен чыккандан баштап ошо пансионатка же көлдө бир үйгө жеткенге чейин жегенин дагы, ичкенин дагы, салафанын, бөтөлкөсүнүн баарын эле терезеден ыргытып жүрүп отурат машинеде. Мына ушунун өзү биз өзүбүздүн жаратылышка болгон мамиледе. Ошон үчүн баарын айтып, машинеңин ичинде болобу, же болбосо үйүңдөгү таштанды болобу, же меймандарың менен же өзүң талага чыктыңбы, токойго чыктыңбы, ошол жерге алып барган таштандыңды кайта жыйып үйүңө алып кет деген ушул тарбия иште. Рахмат. Ошол эле кезде ошол таштандыларын таштайын десең, таштанды таштай турган жери жок. Бул маселени чечиш керек да. Эми бул багытта азыр иштер бир топ эле жүрүп атат. Ошо Коктулардын оозунда жанагы Токой чарбанын кордондордун жанынын баарына таштанды жыюучу атайын контейнерлер коюлуп атат. Мына бул жакта бизде мына Семеновка айылында бир жакшы тажрыйба пайда болду. Ошол Семеновка, Григорьевка, Чоң Ак суу, Кичи Ак суу эки коктуну, эки чоң биздин сыймыктанчу бул Капчыгай. Мына ошо жерди 2 жылдан бери ошо жергиликтүү жаштар арендага алып, ошо жердеги тазалыкты кармоо, ал шлагбаум коюп атышат, кирген кишилерден акы алышат, машинеден акы алышат. Ошо менен катар мына Семеновкада жаштар ушундай бир тартип киргизишкен, кирип бараткан машинеге жана салафан мешок беришет дагы, акча жанагы кепилдик акча алып калышат. Эгерде ошо барган кишилер ошо баштыкка жанагы таштандыларын салып келип туруп ошол шлагбаум жанындагы жанагы таштанды салуучу контейнерге таштаса, анда акчасын кайра беришет. Мына ушундай бир жакшы дагы бир самалыктар бар да бизде. Эмин мырза, бизге СМС суроо келди. Тоң району Кара Шаар айылынан эмнеге үй салганга участок берилбейт дейт.
Эми бул маселе ошо жергиликтүү өзүңөр жергиликтүү бул чечилчү маселе. Эгерде айылдын тегерегинде үй салууга, айылдын кеңейишине жер жок болсо, анда албетте участок жок болот. Буну мен Кара Шаардын тегерегиндеги Кара Шаар айылынын кеңейишине кандай шарт бар экенин билбейт экен. Мен эртең жумушка чыкканда сурап, анан тактап туруп, эгер бул суроо берген, негизинен эле Кара Шаар айылынын тургундарына так жооп бул жергиликтүү бийлик аркылуу берүүгө аракет кылам. Кыска жооп берсеңиз, бизде убактыбыз аз калып баратат, суроолор көп. Алмабак үлүш жерге теплица курса болобу дейт. Рахмат. Алмабак же болсо үлүш жердин үстүнө теплица курганга азыр болбойт. Бирок бул маселени биз азыр карап жана өкмөткө программа даярдап атканда ушунун жана юридикалык жагын чечели деп атабыз. Негизин алганда бул теплицага бул атайын жер бөлүнүш керек, курулуш депчи. Ал эми айыл чарбасына деп бөлүнгөн жердин үстүнө эч кандай курулуш салууга болбойт. Мынол Күрмөнтү цемент заводу жөнүндө көп сөздөр болуп келет. Акыркы жылдары жаңы кожоюндун колуна тийди, алар иштеткенге даяр деген маалыматтар айтылганы менен эмнегедир иштебей жатат. Эмне себептен иштебей турат? Күрмөнтү цемент заводу бүгүнкү күнү иштегенге даяр, мына былтыр иштеди. Бул жерде кожоюндар деле алмашкан жок, бул жетекчилик алмашты. Эми Күрмөнтү цемент заводдун тегерегинде мындай кызыл кулактык абдан көп болгон, аны алып сатып, анын ичиндеги болгон мүлкүн сатып, мындай бир топ жерде шылуундар аракет кылган, ал боюнча атайын бу кылмыш иштери да болгон, иликтөөлөр да болгон. Бирок мына былтыртан бери жана Жыргалаң шахтасында эле Күрмөнтү цемент заводуна бизде дагы мындай бир оптимистик үмүт бар. Быйыл толук иштеп кетет деп. Анткени бүгүнкү күнгө суткасына 60 тонна чыгаруучу, акиташ чыгаруучу линиясы иштеп атат. Бир эле маселе бул жанагы таш чыккан карьерди азыр цемент заводуна кайра бекитип берүү маселеси. Бүгүн премьер-министр менен мен бул маселе сүйлөштүм. Буюрса ушул маселе чечилсе, туруктуу иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өткөн жылы 14 ноябрда Кажы сайда 7 балга жеткен жерттирди эле. Ошондо жабыр тарткан жергиликтүү тургундарга баягы материалдык чыгымдарын же болбосо баягы кандайдыр бир жардам берилби? Эми бул жерде ушул мына ошол премьер-министр да барды. Ушу Кажы сай тоңдогу, жетөгүз тоңдогу жер титирөөдөгү дөй мындай ыкчам, так баягы бийлик органдарынын аракети башка эч жерде болгон эмес деп мына баары айтышты. Чынын айтканда ошол жанагы тактап тизмелерин түзүү иши өтө ыкчам жүрдү. Бирок бул жерде азыр талаш маселелер көп. Анткени жана жаракка кеткен, жабыр тарткан үйлөрдүн категориясына жараша акча бөлүнөт да, жана 2-чү, 3-чү, 4-чү категория деп. Мына ошол жерде азыр биринчи жана мониторинг кылып категория аныктап кеткенге макул эмес адамдар бар. 2-чи категория деп аныкталгандар жок, меники 3-чү категория деп, 3-чү категория жок, меники 4-чү категория деп. Мына азыр биз ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын адистерди чакырып атабыз, жана инструменталдык ченеп изилдөө жүргүзүш керек деп. Эми ушу жаз чыгар менен тоң кетип дагы жаракалары кеңейиши мүмкүн. Мына ошонун шарты менен толук изилдөөдөн өтөт. Толук изилдөөдөн өтүп, анан жана тиешелүү акчалар толук берилет. Мына ошол шарттар менен жанагы талаш болгондор азыр акчаларын ала элек. Атак калган адамдардын баарына жана 10 000 сомдон толук бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн ошо жергиликтүү бийликтер берип атышат. Анан 50 000 сомдон бергенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул жерде жана 4-чү даражадагы жабыр тарткандар үйлөрү, алар каалаганындай же 50 000 баягы биротоло эч кайтарымсыз 50 000 сом ала алышат, же болбосо 20 жыл мөөнөт менен 200 000 сом алышат. Бул өзүлөрүнүн тандоосу. Ошондой жардам берилип атабы? Азыр ошондой мүмкүнчүлүктөр толук бар, берилип атат. Эмил мырза, ошол жер тиреген учурда биз ошол жерде жүрдүк, Бишкектен өкүлчүлүктөр бар да, бирок сизди көрө алган жокпуз. Ошол эпицентр болгон жерде. Эпицентр болгон жерде ал ошо
жетиштире болгон маалда мен ооруп больницада болчумун, оорукадан болчумун. Ошон үчүн мен бирок бир жумадан кийин мен атайын чыгып премьер-министр балганда бардым. Ал жерде эми мен боломба жерде же болбосо акимди да ошентип айтып атышат. Бирок ага караган ага ушул иш токтоп калган жок. Негизинен тиешелүү иштердин баары толук аткарылды. Мен буга кепилдик бере алам да. Эмилбек мырза, келип бергендигиңиз үчүн рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында министр байланышты акциясынын алкагында биз өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев менен маек курдук. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Суроо бергениңиздер үчүн рахмат. Амандыкта жолугалы.